Kee biрлери ушу айтат, досу үчүн эле президент досу ошончо берип койду деп. Мен антип ойлобоймун, мен антип эсептебейм. Себеби дегенде ал 2010 жылы бүгүнкү оппозициянын көпчүлүгү менен мен көптөгөн жылдар бирге жүрдүк. Ана ошолорго бир чара колдонуп, алардын мыйзам бузуусуларына бир чара колдонгубуз келбейт. Бирок айласыздан эгер алар чектен аша турган болсо, эч кандай бир алардын партиялуулугуна, кылган эмгегине же болбосо ошол жасаган мурда кийин жасаган ээлеген кызматына карабастан биз чара көрөбүз. 19-20 жаштагы ушу 20 тегерегиндеги балдар эле ушундай терс пикирлерин айтып атышат да. Эми ал балдар ошол маалда, ошол окуялар болгон маалда такыр эле өтө кичинекей бөбөктөр болушкан. Ошолор ушундай бир баа бергенде, бүгүнкү күндө баа берип аткандары бул ошол балдардын өзүнүн тартипсиздиги, тарбиясынын жоктугу, маданиятынын кыргыз элине, кыргыз журттугуна деген сүйүүсүнүн жоктугун билдирет да. Эч ким ачыктан ачык бирөөгө взятка бере албайт. Эч ким ачыктан ачык бирөөдөн взятка талап кылып, же жумуш корнотууда, же мамлекеттик сатып алууларда, же мамлекеттик чоң жумуштарда, же инвесторлор менен иштеген маалдарда жанагы мамлекетке взятка алып, взятка бере албайт. Бул маселени биз токтоттук. Бир дагы улуттук коопсуздук мамлекетине бир имарат курулган эмес. Ушу былтырдан бери мен ушул жумушту өзүбүздүн колго алып, бүгүнкү күндө 50-ге жакын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын имараттары курулду. 150-ге жакын жаңы техника автомобилдер алынды. Атайын техника автомобилдер 100дөн аша алынды. Андан сырткары көптөгөн жабдуулар, керектүү жаңы технологиядагы бүгүнкү күндөгү жабдуулар алынып келинип, уже жумушка кирди. Ар түрдүү пикирлер бар. Кээ бирлери ушу айтат, досу үчүн эле президент досу ошончо берип койду деп. Мен антип ойлобоймун, мен антип эсептебейм. Себеби дегенде ал 2010 жылы, мындан 12 жыл мурда биз ошол кимибиз президент болсо ошонубуз беребиз деген ой болгон эмес.